Сағынған жанмын саға окшош дегендей, ушинтип айтылгандай, кайсыл бир ырсаптарында урматтуу көрүүчүлөр, мына ушинтип кайрадан сиздерди сагынып, бул берүүдө түз эфирде кайрадан сиздер менен көрүшүп турабыз. Сиздерди чынында эле сагындык, урматтуу көрүүчүлөр. Барыңыздарга салам айтабыз. Сиздер дагы бизди сагынган болсоңуздар, сагынбасаңыздар дагы көрүңүздөр келип, биздин оюндарга катышкыңыз келип аткан болсо, анда кош келиңиздер. Кутмандуу таң, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга ысык салам жолдойлу. Кел чай ичели программасы өз ишин баштайт. Айпер Адамкулова кызматыңыздардамын. Бардык ар бир көрүүчүбүзгө сиздер дагы бизди дагы жакшы бир нерселерге түркүк болууга аракет кылалы, бири-бирибизге жардам кылалы дегендей, баарыңыздарга бул таңда жакшы гана нерселерди каалайбыз. Ырыскы келсин, таңда ырыскылуу болосуң, эрте турсаң деп коет го. Таң эрте биз менен эрте туруп катарыбызга кошулуп калган болсоңуз, анда бул убакыттарда биз менен бирге болуңуз, жана сөзсүз түрдө жакшы маанайды дагы башкаларга тартуулаганга сиз менен бизге аракет кылалы. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы, жаңы Пиала Голд орто жалбырактуу номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми бул убакыттарда сиздер күткөн коногубуз дагы келди, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин студиябызда супсулуу айым бар. Чач боюнча стилист бизде Айпери Абдыкадырова келди конокко. Кош келиңиз. Кутман таңыңыз менен. Көрүп атканыбызга аябай кубанычтабыз. Экөөбүздүн кара кийинип турубуз. Эрте турасыз болуш керек, анткени көбүн эсе айымдар бир жакка барарда эрте менен эрте жасанышат го көбүн эсе. Ооба, биз негизи жумуш ишибиз эрте менен таң атпай башталат. Ошого организм дагы биздики уже көнүп калган да. Эрте менен, как обычно, автоматически турабыз. Келиңиз, анда Айпери биздин көрүүчүлөр менен учурашып алыңыз, Кутман таң калып алыңыз, анан биз маегибизди баштайлы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Жакшы жатасыздарбы, турасыздарбы? Жакшы болуңуздар деп коеюн. Жакшы күн каалайбыз дегендей. Анда эмесе биз баштай берсек, эгерде сиздер тарапта дагы урматтуу көрүүчүлөр суроолор бар болсо, бизге жазсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу WhatsApp'тан жазыңыздар, жоопторду алып бергенге аракет кылалы дегиле. Азыркы учурда стиль боюнча кандай сиздин ойлоруңуз бар, суроолоруңуз бар, сурап алсаңыз болот. Айпер, негизи бул тармакта канча убакыттан бери эмгектенип келе жатасыз? Негизи бул тармакта мен 9 жыл болду. 9 жылдан бери ушул тармакта иштейм. Учурда мындай суроолор көп да, көрүүчүлөр тараптан дагы негизи кандай чач жасалгалоону көбүрөөк бир модада, мисалы, же болбосо үйлөнүү үлпөт тойлоруна кандай жасатып атышат? Негизи азыркы учурда көп адамдар аябай мындай естественный образга көп азыр басым жасашып калган. Азыр мурункудай чачтарын кой беришип, аябай фарфоратып, күлпүлдөрдү такмай жок. Азыр болушунча тыкырайтып, без лишних мындай күлмүлү жок, өтө скромный образдар жасатышат. Көбүн эсе мындай өздөрүнө ыңгайлуу кылып түйдүрүп коюп атышат окшойт, Түйдүрүшөт, байлатышат, көбүнчөсү ушундай собранный образдар да. Ал эми, мисалы, узун чачтарды алып жүргөндөр көппү азыркы учурда, же кыска алып жүрүшөбү, кайсынысын көп байкап атасыз? Азыркы учурда узун чачтарды көп алышпайт. Азыр в основном кыска, анан кийин орто длина да. Узун чачтарды көбүнчө көрбөйбүз. Мындай редкость да, узун чачтар. Айпери, негизи баягы эң алгачкы чач жасап бергениңиз же кыркып бергениңиз эсиңизде, мындай адашкан учур болгонбу? Ооба, албетте болгон. Негизи башында барыбыз эле сразу жакшы жасап кетпейбиз да. Башында аябай чоң кыйынчылыктар болот.
ошодон кыйынчылыктарын өтүп барып опыт набирать этебиз. Албетте ар бир мастердин башында туура эмес жасап, клиенттерден тил уккан, баягындай сөз уккан, ыйлаган күндөрү бардык мастерде болушкан. Менде да болгон. Мен башында жаңы жумушка киргенде баягы мен жаңы эле бүттүм деп кирбейбиз да. 1 жыл опытым бар деп киребиз. На самом деле 1 жылдык опыт жок болот. Анткени эгер жаңы бүтсөң, мындай көп жакшы жерлерди алышпайт да, жаңы бүткөн ученицаларды, баягы мастерлерди. Ошо барып эле анда давай башта дейт. Хозяйкабыз. Мен болсо өзүнчө эле 1 жылдык мастер болуп эле баягы эмемин да, толкундап жаңы иштеп баштадым. Калтырайын титирейм. Жаңы эле окуп кеткөнсүз өзүңүз, э? Ооба, 3 ай окуп туруп эле анан кийин жумушка кирип кеткен 1 жылдык стажым менен. Анан кийин алып туруп эле баягы калчылдап атам, анан орус киши экен да. Алып туруп эле баягы насадканы салбай койгон экен, алсам эле жалп эле половина чачы жерге түшүп, биягы ысый болуп. Мен калчылдап тиги болсо тышта сие калат эле, момунда секирип турганда ийлергем да. Ошол нерсе дагы деле эсимен кетпейт. Аябай жаман күндөр болгон. Азыр эстетип салгың уже мындай сразу толкунданып баштадым. Анан чач эмне болду? Кандай? Ал чач болсо калды ошол жерин ысый. Ошолчо кетип калдыбы же? Анан кийин мен хозяйкам чакыртып, эки отуруп, мени урушту. Анан кийин стой здесь и смотри деп туруп эле тиги менин хозяйкам өзүнүн опыты баягы 15 жылдан бери экен да. Ошол кыска кылып алып берди, эми баягы бул жагына эми подробнее этип турупчу. Ошол. Анан сен каяктан 1 жылдан иштеп жүрөсүң деп сурады. Андан кийин ооба мени урушуп, ты обманщица деп окмуш кылган. Анан кийин өзү дагы ал хозяйкам азыр рахмат айтам. Ошол адам мага көп нерсени үйрөттү да, урушса дагы, ыйласам дагы. Ошол орус аялдан мен көп опыт алдым негизи. Ошол негизи ушундай урушуп турганда, мындай опыт алат экенсиң да. Кээ бирлери бар го, мейли жаңы бүтүптүр, мейли настроениесин бузбай эле коеюнчу дегенчи. Аяп коюшат, э? Ооба, лучше аябаш керек экен. Болгонду айтып, мындай катуу кылганда адам коркуп, анан кийин кой жакшы кылайын деген эмеге умтулат экен да. Ойгочу. Жакшы. Алгачкы чач жасалгалоочу кандай болду эле? Ал деле негизи кыркыптырсыз, э? Ооба, негизи мен өзүм мастер универсалда окугам да. Кыркып, покраска кылып, прическа жасаганды. Бирок мен окуткан жерде баягы мурун деген бизди момундай тщательно мындай четко окутпачу да. Модель таап алып келсең, окусаң, үйрөнсөң, үйрөндүң, үйрөнбөсөң койдуң да. Ошойдон баягы жакшы үйрөнбөй эле калып кеткенбиз чынындачы. Анан кийин прическаны деле жакшы окуткан эмес. Биз ал жакта в основном стрижканы үйрөнгөнбүз. Анан кийин один тонго баягы покрасканы үйрөнгөнбүз да. Анан ошентип бүтүп эле биринчи жолу стилиссимо деген салонда болчумун. Ошол жактан бир орус, тоже орус мен бар бир. Ар бир иш кылганым ошо орустар эме болуп калганда, кандай десем. Опыт ошолордон кеткен да. Орус эже келди, баягы эле прическа собирать этип бер депчи. Анан макул деп, анда бизди баягы окутканда какой-то бир техниканы көрсөткөн эмес да. Анда биз техника эмне экенин билбейчү экенбиз чынындачы. Азыркы заманда көп эле өзгөргөн экен. Анан кийин бир 2 саатка жакын жаздым да, бир кичинекей эле пучокту 2 саатка чейин тиги байкуш орусту чумарт этип салган болбой элечи. Окшош болсо деле окшоштуруп, анын аягында караса негизи страшно эле болуп турат. Бирок орустар баягы эме го. Мындай жакшы орус экен да алчы. Да, нормально пойдет, красиво деп кетип калды. Мен болсо, какой там красиво деп ичименчи. Уялып атам, өзүм жасаган, өзүм прическамчы. Эч кандай красота болгон эмес. Бирок ошол убакта стилиссимодо мен жакшы мастерлер менен иштешчим да. Алар ошо прическа кылчылар менен иштешип, прическаларга басым жасачу экен. Ошолордон көрүп, мындай техникаларды акырындан түшүнө баштагам. Эң сонун, азыр чынында эле сулуулук тармагы Кыргызстанда өзгөчө аябай бир өнүгүп аткан мезгилде, кайсыл бир учурда чынында эле сиздер окуп аткан мезгилде анчалык деле окутуучу эмес, чынында сиз айткандай техника жана башкасы нерсени көп
өздөрү деле жаңы окуп бүтүп анан окуп атышса керек деп ойлоп калдым да. Анан азыр болсо өзгөчө башка жактардан бир окуп келип аткандарды көрүп атабыз. Улам өскөн сайын сиздер дагы өнүгүп турасыздар болуш керек, Ооба, албетте өнүгөбүз. Мурун болсо көп бизди окуткандар или мындай мастерлер дагы мындай самоучка болчу да көптөрчү. Мындай определенный бир жерлерде окуп мындай үйрөнүшкөн эмес. Бир аз талант болсо мен кыла алам деп эле окшоштуруп жасай берчи, баарыбызды кетирипчи. Анан азыркы убакта өнүк повышение обученияга барбасаң болбойт. Анткени азыр, во-первых, Instagram работаңды карашат, кимде окуганыңды карашат, анан барып жазылышат. Азыркы клиенттер, мурунку клиенттер эмес, азыр капризный клиенттер. Өзүнүн праволарын билет, өздөрүнүн эмне каалап аткандарын четко жасап беришиң керек. Аны кылбасаң истерика кылышат, жалоб кылышат. Анан ошон үчүн биз дагы өзүбүздү өнүктүрүп, жаңы техникаларды үйрөнүп, кадимкидей мындай окуйбуз да. Асмандан албайбыз, окуйбуз. Сиз кимдерден окудуңуз эле? Мен өзүм ошо көптөн бери мечтать этип жүргөн, илгертеден бери мечтать этип жүргөн всемирный известный мировой стилистка недавно эле окуп келдим, Георгий Кот. Ага чейин Ульяна Никте окугам, адан ага чейин Руслан Татянин, чет жактагы опытный чоң мастерлерди окуп келдим. Алар кандай сиздерге окутканда мындай чачтарды кармап алып көрсөтүп окутушабы же кандай болот? Ал жакта окуганыңыздар мен үчүн кызык болуп атат да, кантип үйрөнөсүздөр? Ал жакта деген биздикинде, биздин Кыргызстанда, например, эме да, живой модель менен окутабыз. Ал жакта деген живой чач манекен менен окутушат да. Ал жактан модель издешип ызычуу болушпайт экен. Кадимкидей манекендерди ар бир ученицага берет дагы. Ал чачтар болсо кадимкидей биздин живой чач да. Ошо живой чачка ар бир мастер-класс көрсөтөт. Например, бизде болсо бир техниканы полный көрсөтүп эле, давайте баштагыла дейбиз. Ал жакта бир частьты көрсөтөт, анан кийин ошол частьты жасайсың, анан экинчи часть өтөт, анан ошентип мындай жакшы үйрөтүшөт экен да. Например, полный бир көрсөткөндө биягын баштасаң, тиягын унутуп калышып, кайра сурашып берет го. Ал жакта ошол эле частьты прям четко үйрөнөт экенсиң, эсиңде да калат экен. Жакшы үйрөтөт экен. Мага аябай жакты. Мен да ошол техника менен үйрөтөйүн деп аракет кылам, бирок бизде деген живой манекендер жок да. Биз деген адамдарды чакырабыз, кыздарды. Алар бирөө кечик келет, бирөө келбей калат, ушундай болуп, мындай башаламай болуп кетет. Мүмкүн, ар бирин көрсөткүчү. Ооба, ошо бизде чуть-чуть. Азыр негизи үйрөнгөн оңойракпы же сиз үчүн, мисалы, же үйрөткөн оңойбу? Негизи оңой эчтеке жок. Азыр үйрөнгөн да кыйын, үйрөткөн да кыйын. Анткени ар бир адам башкача түшүнөт, башкача кабыл алат. Кээ бирөө бат кабыл алат, кээ бирөө вообще кабыл албайт дагы. Биз болушунча аракет кылып түшүндүрөбүз, кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт. Мындай морально мээң иштебей калат да, чынындачы. Мындай кээде калчылдап урушуп салгың келет да, анан кийин азыркы адамдар урушсаң көтөрө албай ыйлашат, же болбосо кетип калат, духтары түшүп. Анан ошого мындай сабыр менен эптеп, алдап, мындай болушунча түшүндүрүп аракетин кылам да. Ошол кыйын. Кээ бирлер мен, например, Инстаграмда работаларым аябай красивый. Мен канча жылдык стаж менен жазайм да анычы. Кээ бир кыздар болсо ойлошот, мен опережиге барып сразу эле ошентип жазап калам депчи. Антип жазышпайт, башында баардыгы эле страшный болуп келип эле, анан кийин акырын окшошуп, жакшынакай болуп келет да. Аны болсо ар бир адамга түшүндүрүп бере албайсың. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бир нерсени үйрөнүп кетүү чынында эле оңой эмес. Алдыда дагы улантабыз. Программабызды уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Биздин үй бүлөбүз жакшы көргөн мыкты чайдын жагымдуу жыты жана бай даамына жетиш үчүн алар эң жакшы жана жаңы чогултулган чай жалбырактарынан кылдат тандап алышкан. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
Биздин студиябыздын коногу чач боюнча стилист Айпери Абдыкадырова бар экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, суроолор болсо бизге узатсаңыздар болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолорду күтөбүз. Эми Айпери айтсаңыз, негизи баягы кээ бир адам бир нерсени чечүүсү кыйын да, стилин өзгөртүп, же болбосо узун чачын кыска кылып кырктыра албай, кыйналып жүргөндөр бар да, бирок кырктыргысы келет. Чечим кабыл алуу кыйыныраак да, мисалы коруп кетишим мүмкүн да, узун чачымды кыскартсам кандай болуп калам деген сыяктуучу. Ошолорго кандай бир кеңеш берет элеңиз? Негизи ооба, туура айтасыңар, чечилиш өтө кыйын. Бирок мындай опытный мастерге келип, кандай десем, консультация алса, биз консультация беребиз да. Беттин түзүлүшүнө карап, адамдын өзүнө карап, ушундай болот деп түшүндүрүп айтабыз. Адам деген, например, мастер эмес, мындай жөнөкөй адам, бая мастерге ишенет да. Эми опытный адам мастер айтып атса, значит, мага жарашат экен деп батыраак чечим кабыл алат. Өзү ойлонуп жүрөрсө, дагы деле ойлонуп жүрө берет кечке чейин. Кабыл албашы мүмкүн, чечимдери дагы деле болсо, ошон үчүн демек баягы мен көптөрдөн угам да, ушу мен кыскарткым келет чачымды, узун чачтар менен жүрүшүп, анан кыскарткым келет, бирок корком дешет да көбүнчөсүчү. Демек барып кеңеш алсаңыз болот экен мастерлерден, Анан негизи бул тармакта жүрүп, сиздин бир эң чоң жетишкендигиңиз эмне деп ойлойсуз? Эң чоң жетишкен деген бул азыркы мен өзүм брендим, Айпери Hair Stylist. Ушул атым менен таанылдым биринчи очередь. Ушул мага главный болчу да. Экинчиден мен өзүм мечтать этип жүргөн чоң мировой стилисттердин повышенияларына бардым, аларды көрдүм, алар менен сүрөткө түштүм. Алардын чоң мындай мировой техникаларын үйрөндүм, ошолор мен үчүн жетишкендик деп айтам да. Келген мисалы окуучуларыңызга эң алгач эле эмне айтасыз? Сиздин биринчи сөзүңүз. Мен окуучуларыма айтарым, биринчиден дукту түшүрбөш керек. Негизи бул эмеде эгер өзүң каалап аткан бул профессияны тандасаң, ал профессияга аягына чейин чыдашың керек. Эгер ошого добиваться атса, мен ушундай жасайм десе, анда ошого чыдап, көп нерсе, көп кыйынчылыктардан сабыр менен окуп үйрөнүш керек. Анан биринчи келгенде эле мен сразу ошондой болуп кетем деген ой менен эмес, у меня все получится, мен чыдайм деген, мындай дукту түшүрбөгөн, жакшы ойлор менен келиш керек да. Экинчиден бул 99% бул талант, эмгек. 1% бул талант. 1% талантың болсо, 99% менен сен практиковать этип, ар бир күн сайын практика кылсаң, иш жүзүндө ал окшошуп, ошо эмеңе жете аласың да, каалооңо. Чынында эле мындай мыкты мастер болуш үчүн адамда ушу мисалы чач жасаганы бартат дейли, сизге окуган, сөзсүз бир жөндөмү болуш керекпи, кызы мындай же болбосо эч нерсе мындай, мисалы мен чачты жасаганды билбейм да, эч нерсе кыла албайм. Же барып үйрөнүп кетсе болобу, же сөзсүз бир жөндөм болуш керек бул тармакта, кандай болуш керек? Жөндөм болуш керек. Жөндөм болбосо кыла албайсыңар. Кызыгуу менен жөндөм керек да, обязательно. Анын практика 99 практика деген бул ойлор, эгер жөндөм жок болсо жөн керексиз да. Ошон үчүн жөндөм дагы аябай керектүү нерсе, важно. Кээ бирөөнү байкасаң, мисалы жаныңдагы курбуларың жасай калып, өзүнүн чачын же бирөөнүкүн жасап бере калып ушундай. Кээ бирөө такыр эле жөндөмү жок да, бул нерсе чачты дагы кармаганга немебиз жок болуп калат да. Демек жөндөм болуш керек экен да, үйрөнүп кетиш үчүн дагы. Түшүнүктүү. Эл арасында ушундай бир сөз бар. Чачты бир күйгүзүп алгандан кийин ал кайра калына келбейт, же катуу болуп калат чачың, же башкача болуп калат деп айтышат да. Бул чынбы негизи? Чын, албетте чын. Негизи чачты күйгүзгөндө чачтын корени, тамыры стресс болот да, анткени аны күйгүзүп атат, прям тамырына чейинчи. Ал стресс болуп, ожог болуп, анан кийин уже куурап түшө баштайт да. Анткени алда уже күйгүзүп салды, жан жок ал чачтачы.
Анан ошон үчүн баягындай көп адамдар азыркы убакта мындай жана холодный свет, теплый свет деген клиенттер көп келет. Кармасаң мындай жүн да, резинка. Тарасаң сына берет майда-майда болуп, анан ага утюжок кылсаң түшүп калат даже кээ биринкичи. Жаңы күйгүзөлү прическа келбергендер болот да. Ошон үчүн ошо жаңы күйгүзгөн клиенттерге айтат элем. Күйгүзгөндөн кийин чач өлдү уже. Аны кайра восстановить этиш кыйын болот, бирок временно мындай жакшы калыпта алып жүрсө болот да. Аны кантип алып жүрсө болот? Например, маска сүйкөш керек жуугандан кийин, сывороткаларды себип туруш керек. Жакшы кымбат полезный шампунь, кондиционерлер менен жууш керек. Утюжок тийгизбеш керек, фен тийгизбеш керек. Мындай аябай мындай прям бөпөлөп кармап калыш керек да уже күйгүзгөндөн кийинчи. Же болбосо чачы жок калат. Ага кээ бир чачтардык бар, баягы туура эмес мастерге барып, туура эмес күйгүзүп, мындай ар бир жеринен сынып баягы түшүп калган болот да. Анан алар деген баягы совет беришпейт да, мынтпеңиз, тигинтпеңиз деп. Опыты аз болот. А кээ бирлер барып эле тиги чачын түздөй беришет. Итоги ал сынып ар кандай длин болуп калып калат да. Ошо менен чачтарын до конца добивать этип, жок кылып, анан кийин ыйлап отуруп калышат. Кандай кеңеш берет элеңиз? Мындай ачык түстө алып жүргөндөр сөз күйгүзөт болуш керек, анан Албетте. чачын ошондой өзүн ачык алып жүрүш үчүн эле күйгүзүп атышпайбы? Күйгүзгөнүн туура эмес элеби же кандай дейсиз? Эме болот да. Мен жакшы мындай стаждары көп, опытный коллегаларым бар. Алар дагы чоң эмелерден, мастерлерден повышение алып келишкен да. Алардын краскасы башкача, алардын техникалары башкача. Алар деген мындай сразу эле чоң процент менен 9%, 12% күйгүзбөйт да. Акырдап степень деген болот да, ступендерчи. Акырын степеньге чыгып, мындай чачты өтө күйгүзүп салбай, мындай в то же время сактап калып, в то же время баягы ачык светке өткөрүп да беришет да. Ошон үчүн мен клиенттерим, будущий күйгүзө турган клиенттер, силерге айтмакчымын, туура мастер тандашыңар керек. Туура мастер менен силер чачыңарды күйгүзбөй, мындай жакшы калыпта, мындай светлый тонго өтүп да аласыңар. В то же время чачыңардын баягы качествосын да кетирбей, жакшы алып каласыңар деген ойдомун. Жакшы. Анан сизди байкап турсак, Инстаграмдан же болбосо көргөнүбүздө мындай дайыма өзүңөрдү жакшынакай алып жүрөсүңөр да, анан башка келген кардарлар дагы ушу силерди карап барышат болуш керек, Албетте. Азыр адамды карап мамиле кылат го. Сыртынан карайт, алыстан карайт, конечно. Сыртынан карап, көрүп, билип, анан кийин ошого жараша мамиле кылат. Мен кээде страшный болуп кийинип чач башым карабасам, анча деле маани беришпейт. Жакын келип сүйлөшүп же эметпейт да, мындай. Внимание деле кылышпайт да, кыскасычы. А когда адам өзүн карап, ухаживать этип, ухоженный жүрсө, мындай мен ушул эжеде болгум келет, ушундай, ушу кыздын чачындай кылсам экен, ушундай боюнсам экен деп ушундай өздөрүнө бир какой-то пример алышат да. Ошон үчүн мен дайыма эле аракет кылам, чтоб жакшы образдар менен клиенттерди принимать эткенгечи, өзүмдү жакшы алып жүрүп принимать эткенде. Иногда болот да мындай, с утра шашып каласың, анан кийин иногда кечип каласың. Өзүң жасанган убакыт жок калат да. Анан шашып ошол эле клиенттерди алып жөнөтө бересиң, анан кийин клиенттер кетирип, анан барып өзүңө убакыт келет да. Андай убактарда болот. Андай да клиенттер сүйлөшпөйт мага. Жакшынакай жүрсөң сүйлөшөт да, общение кылышып. Түшүнүктүү. Сиздер башкаларды жасап бересиздер. Сиздердин чачты ким жасайт? Мен чачымды өзүм эле жасайм. Өзүңүз эле? Анткени ар бир стилист эме да, капризный болот. Биз баягы чачыбызды көп мастерлерге, жакшы мастер болсо деле ишене албайбыз да. И в основном байкадыңар беле, көп стилисттер мындай чачтарын прическа кылып жүрбөйт, дайыма түз алып жүрүшөт. Же легкий эле локон кылып коет. Анткени биз өзүбүз прическа кылып тажайбызбы же жарашпайт деп ойлойбузбу ушундай да. Ошон үчүн бизге ылайык баягы укладка кылып эле түздүү эле ухоженный эле алып жүргөн жарашат. Түшүнүктүү. Сизди кайсыл бир өзбек актрисаларына окшоштурушпайбы? Окшоштурат. Кимге?
Ким эле атын унутуп атам. Бир өзбечканы айтышат да, постоянно ошого окшош экенсиң деп унутуп атам. Шахзода Матчанова. Жок. Ал эмес. Жок, башка. Ооба, мен дагы Шахзодага бир аз окшоп турдум, мындай. Көбүн эсе ушундай окшош кетет экенсиз да. Аябай сулуу экенсиз. Рахмат. Жаман таң атпай сүйүндүрүп койдуңар. Ооба, адам бүгүн бүткүл дүйнөлүк жүрөк күнү экен да. Анан адам бири-бирине ушул жүрөгүн оорутпаш үчүн жакшы сөздөрдү айтып туруш керек экен. Анан көп баягы күлгөнгө аракет кылгыла дейт экен да. Анткени жүрөккө бир калыпта туруу үчүн мындай жакшы жагы жакшы жардам берет экен. Ошондуктан сизге да сунуштайбыз. Көбүрөөк күлүңүз. Аябай көп күлөм, ошо күлгөнүм айынан бир иш тартышып кетти окшойт. Жакшы. Айпери, сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Жакшы көрүүчүлөрүбүзгө кеңештерди бергениңиз үчүн дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз алдыда. Ал эми биздин көрсөтүүнүн атынан жана демөөрчүбүздүн атынан ушул белекти тапшырып коелу. Үйгө барып чай кайнатып ичип коебуз, Чоң рахмат. Аябай сонун маанай болду бүгүн, Таң атпай чоң рахмат сиздерге дагы ушинтип эфириңизге чакырып мен дагы болгон информациялар менен сиздерге бөлүшкөнүмө дагы кубанычтамын. Сизге дагы чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Бүгүн бизде чач боюнча стилист Айпери Абдыкадырова болду. Айпери адам кулуп алып баруучу болдум. Кайрадан көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.